والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Бүгүн Сеннаметте муктаж апа эжелерди чакырып хижама кылып атабыздар. Хижаманы кылгандар бүгүн Сеннаметтен хижама курсун бүткөн эжелер кылып атабыз. Максатыбыздын негизи ушу хижаманы пайгамбар сүннөтүн жеткизүү. Ошо эжелерге, муктаж эжелерге хижаманын касиети кандай экенин билгизүү үчүн кылып атабыз. Биринчи дем салынды. Андан кийин хижама кылып атабыз. Биякта жалпысынан 30га чакан эжелер келишти. Сиздин азыркы бизге келгениңиздеги максатыңыз, кай жериңиз ооруп, эмнеге жалап менен келип атасыз? Мен ушул жерге келгенимдин себеби колдорум, буттарым, суставтарым какша ооруйт да. Анан ушу хижама кылдырсам, буга чейин дагы келип хижама алып кеткем, жакшы жардам берген. Ана дагы ортодон 1 жыл өткөндүгүнө байланыштуу дагы кайра кайталап алып коеюн деген максатта келдим. Машалла, суставтарыңыз ооруйт, анализ тапшыргансызбы? Кандай диагноз коюлду эле? Тапшырсам эч кандай диагноз коюлган жок. Ошо артрит болуп калабы же эме болуп калабы десем, жок, таза экен. Таза эле да, бирок суставтарыңыз ооруп турат. Бүгүн ошо суставтарыңыздын ооруганына ошо жалоп менен келип атасыз. Иншаллах анда сизге жардам берүүгө аракет кылабыз. Себеби биз шифа Аллахтан. Бисмилла, баштайлы. Апаларга уюштурганыбыздын максаты эне үйдүн куту, эне үйдүн жарыгы дейт. Энелерге жардам берүүдө, энелерге көмөк көргөзүүдө, эгер энелердин дени каржы чың болсо, энелер иншаллах балдарын таттыктуу тарбия бере алат деген максатта ишарада аракет кылып жатабыз. Бияка биринчи жолу келип атам. Хижамасы аябай жакшы экен. Аябай жакты. Ар бир ооруңа жараша хижама жасайт экен. Жакшы, сылык. Аябай Кудайым ыраазы болсун буларга. Аябай жакшы жардам беришти. Менин колдорум, буттарым, муундарым, сөөктөрүм ооруйт да. Анан медицинский эмеге барып дагы укол алдым, дары-дармектерди иштейм, эч кандай жардам бербей койду. Анан кийин ушул пайгамбарыбыздын сүннөтү деп, ушул хижама деп, ушу канды тазалатса, ушу канча ооруга, көп ооруга шифа берет дегенден мен ушул себептен ушул жака келип калдым да. Анан мен буга чейин хижаманы былтыр ушул Шайлообек устазга келип, мен 7 күн дем салдырып, общий денеме хижама жасаттырып кеткем. 7 күндөн кийин хижамадан кийин аябай жакшы таасир берди. Башым ооручу эле, башым оорубай калды. Суставтарыма аябай жакшы жардам берген. Анан кайталап эле ошо 1 жыл өткөндөн кийин дагы ошол муундарымды дагы жакшыртайын деген максатта дагы экинчи жолу кайталап келип атам. Алганда эле уже кан жүгүрүп, прям кадимкидей көздөрүм ачылды, аябай жакшы экен. Таза, Аллах ыраазы болсун ошо нерселерге. Сенин медицинский эмеси баары жакшы экен. Аллах ыраазы болсун.